Эми ошентип бири-бирибиз менен тамашалашабыз. Мына ар жакта тургандар алыс болуп калган жоксуздарбы? Болбосо мындайынан түшүп алып, мына жакыныраак жерлерде олтурсаңыздар боло берет. Мындай биз атайын мындай жылып жүрсүн дедик да концертте, ары бери басып, зериккенде бияка басып. Себеби место койбой эле сатып берейин дедик. Бирок кыргыз мындай баса берет экенбиз да. Концерт адам толтура болсо да басып жүрө берет экенбиз. Ошон үчүн атайын сатпай койдук. Мындай сиздер кокус бул жака басып келип калсаңыздар, ошол жерде отуруп көрүп, кичине эс алып, кайра карасаңыздар, бияка барып мындай алмашып турсун дедик да. Азыр Санжар акам айтты го жанагы кыргыз кайсы жер жакшы болсо да ошол жерге барып эле отуруп жашай берет экен деп. Ошондой концерт болду бүгүн концерт. Эми табыс эткен баары тамаша, биз өзү кыргыздар, кыргыздын эркектери, кыргыздын аялдары, деги эле кыргыз бардыгыбыз мындай тамашаны жакшы көргөн калк экенбиз да. Бири-бирибизди тамашалашканды, байкелер балдызга тамашалашып аткан эркектер, жеңелерибиз кайниси менен тамашалашып аткан достор, аяштар, деги эле тамашаны жакшы көргөн калк экенбиз да. Анан ооба десең. Запись болуп калган окшойт да. Бир гана ошол нерсе запись болуп калдыр, ооба десеңиз. Көрүңүз эркектер кандай. Бир байкебиз поездга чыгып калыптыр. Поездга чыкканда деле продукт албай чыгыптыр да, алыс жолго баратып. Курсак ачып кетип, эмне кылышын билбей айла издеп ататмыш, нары ойлонуп, бери ойлонуп. Шериктер айтатмыш, балдар келгиле карта ойнойлучу дейтмиш. Аларда карта жок десе, дагы ойлонуп туруп, шериктери да бирөөсү орус, бирөөсү өзбек, бирөөсү казак. Өзү менен төртөө экен, эмне кылышын билбей, бардыгы башка улут. Келгиле балдар, мындай жок дегенде столдун үстүнө продукта коюп ойнойлучу дейтмиш. Өзбек мени келгиле давай продукта коюп ойнойбуз эле, нанды алып эле өзбек байкебиз столдун үстүнө нанды койгон экен. Ох дептир. Артынан эле казак байкебиз, мен сени жөн эле жабам картада. Жөн эле жабам. Нандын үстүнө казак байкебиз каймакты алып нандын үстүнө сонун кылып сүртүптүр. Бер жакшына нан, каймак, сонун. Орус акырын карап, эмне көңөр жөн эле жабам деп вареньяны алатмыш да, каймактын үстүнө вареньяны сонун кылып жаап сүртүп коюптур. Кыргыз байкебизге тигилер шылдыңдайтмыш. Сен жүрбөйсүңбү? Жүр сен, жүр десе, кыргыз байкебиз карап туруп, менде жок, мен көтөрдүм деп акырын жап коятмыш. Караңыздарчы кандай тамаша. Эптеп курсагына тойгозуш керек да. Бир гана ал жерде эмес, башка жерде деле ошондой экенбиз. Кыргыздын эркектери эмес, аялдарын деле айтайлычы. Аялдары деле кандай мындай амалы көй башкача калып болот экен да. Американстардын аялдары күйөөсүн өмүр бою жакшы көрөт экен. Ушунчалык сүйөт экен күйөөсүн. Өмүр бою айлап үйү деп жандап жүрүп, жумушка барса кошо барып, келип, ушинтип жүрүп өмүр бою бир балалы болушат экен. Орустун аялдары деле өмүр бою күйөөсүн жакшы көрөт экен. Я тебя люблю деп машинада бараса жоонуна башын коюп, башка аял албаса деле урушпайт экен. Мейилдеп, ошентип жүрүп, алар да өмүр бою бир эле балалы болушат экен. Кыргыздын аялдары кандай кылат? Кыргыздын аялдары антип айтпайт. Кыргыздын жеңелери мынтет, ары жылчы дейт, нары жакчы дейт, ары жылчы деп атып бери дегенде пешти төрөп коет экен да. Болбосо андан да көп төрөйт экен. Эгер кыргыздын жеңелери американстар же орустарга окшоп күйөөңөрдү өмүр бою сүйөм деп жашасаңар, гарантия берем 20-дан кем төрөбөйсүңөр. Себеби биздин кыргыздын эркектери ушундай эркекпиз да. Баланы жакшы көргөн калкпыз биз. Кандай сонун бала? Бала дегенди жакшы көрөт. Балдарды жакшы көрүп, баланын тили чыкса ата деп сүйлөсө кандай сүйүнөбүз. Караңыздарчы, ата деди, апа деди, дагы бир жолу ата деп кой балам, ата деп кой десе, ата десе, ата деди. Дагы бир ата деп кой деп, ата десе сүйүнөбүз. Кандай баланы жакшы көргөн калкпыз. Бир байкебиздин 3-чү баласы төрөлүптүр. Төрөлгөндө деле тили чыгып сүйлөп төрөлүптүр да. Сүйлөгөндө деле бир нерсени атын айтса эле ошол нерсе ушундайлык бир башкача төрөлүптүр да жанагы бала. Тайнеси биринчи көргөнү кирген экен, тайнеси небересин эми кармайын десе, кичинекей бала чукта жатып, тайне деген экен, 1 сааттан кийин тайнеси өтүп кетиптир. Бир маалда артынан тайжеси кирип туруп, сиңдим жакшы төрөп алдыңбы? Кандай балам десе, тайже деген экен, жарым сааттан кийин тайжеси да кетиптир.
Атасына очерет келген екен, атасы эшиктен кирип эле баласын карап, айланайын балам. Ата дебе балам, ата деп айланайын балам. Ата дебе, мен атаң эмесмин. Апа де деймиш. Эми аялда очерет өчү бар окшойт байкебиздин. Апа де балам, апа де десе, апа десе, апасы эч нерсе болуптур. Апа де балам, апа де. Ата дебе, мен ата дебе деп атканда бир маалда кичинекей бала сүйлөп ийиптир да, ата деген экен. Байкебиз башын кармайтмыш, очерет мага келди окшойт. Деп аянын карап кетип үйгө барып, жуунуп тарап, баш көзү жууп, төшөктө жататмыш. Жатса, жеңебиз эшиктен чуркап келип эле, эмне жатасың? Десе, эчтеке болуп атат. Эмне жатасың? Чык, кошунабыз Апсатар өлүп калды дейтимиш. Кандай сонун калппыз. Караңыздарчы, баланы жакшы көрөм алабыз. Балдардын, азыркы балдардын акылына таң каласың. Ушунчалык акылдуу балдар төрөлгөн азырчы. Кичинекей балдардан аябай акылдуу да. Самолетко 3 адам чыгып калыптыр. Эч ким жок экен. Бирөөсү бир депутат байкебиз чыгыптыр. Анан бир аксакал абышка чыгып калыптыр. Бир кичинекей бала чыгыптыр. Бир аз учкандан кийин эле самолеттен сүйлөп калыптыр. Бир канаты иштебей калды. Парашюттун алдына алып даярдангыла, эшикти ачылат, секиресиңер дептир. Дегенде ойлонуп ары бери чуркап келсе, экеле парашют бар экен да. Анан талашып калыптыр, нары талашып атса, депутат экебиз акырын туруп, эми чоң ата мени туура түшүнүңүз. Иним сен да мени туура түшүн. Мен деген депутатмын. Мен деген акылдуу адаммын. Мен деген кыргыз элге кызмат кыла турган адаммын. Мен эл башкара турган адаммын. Мен бирөөсүн алып кеттим. Экөөң эмне болсоң менен капа болбогула деп алып түшүп кеттир. Чоң атабыз небересине карап, балам мен 80ден өттүм. Эми мен канча жашайын билбейм. Андан көрө сен экинчисин алда сен да түшүп кете бер. Эми мен самолет менен барам, кайсы жерге чейин барат элем. Десе кичинекей бала, чоң ата экөөбүз тең түшөбүз, кыжалат болбоң дейтимиш. Айланайын балам, эки парашют болсо, бирөөсүн депутат экен асынып түшүп кетти. Бирөөсүн сен ашынып түшүп десе, кыжалат болбоң чоң ата, экөөбүз тең түшөбүз. Ал депутат экен менин рюкзак сумкамды асынган бойдон түшүп кетти дейтимиш. Акылдуу байкебиз рюкзак менен вырылаганча түшүп кетти. Караңыздарчы, кандай жаш балдарга акылдуу. Баланы жакшы көргөн калппыз. Бир байкебиздин 3 баласы бар экен. Бүгүн балдарын алып келиптир. Анан баласы үйдө жашаганда деле дуал жака төшөктү салып, подушкаларды дуалга катар кылып тизип коебуз, Суук тийбесин балдарга дейбиз. Караңыздарчы кандай. Форточкаларды жабабыз, үстүн калыңдап жабабыз. Балдарды жакшы көрөбүз. Бир байкебиздин 3 баласы бар экен. Анан жайлоого чыгып калыптыр, боз үйдө, кыргыз илгери боз үйдө жоногонбуз. Боз үйгө кирип жеңебиз айтатмыш, эми бул жер жайлоо. Сен боз үйдүн наркы чекесине жат. Балдарга ортого салып бер. Мага боз үйдүн бул жак чекесине салып бер. Анан түнү балдар уктап калганда, мен ширеңкени бир жолугла шык жандырам, өзүң билесиң. Балдар уктаганда. Жеңебиз билет экен. Байкебиз шырк этип ширеңкени жандырса, балдар уктагандан кийин жеңебиз акырын. Күндөрдүн биринде жеңебиз аябай жумуш кылып, кечке иштеп, чарчап уктап калыптыр да. Байкебиз ширеңкени шык жандырып, жок. Дагы бир жолу шык жандырып, жок. Шак жандырып туруп, жок. Жини келген байкебиз ширеңкени алып алып, шак этип жандырып атса, чоң баласы ойгонуп кетип, "Үка тур. Апамды ойготуп кой, атам үйдө өрттө берейин деп тезирээк турсун" дейтимиш. Ал көрсө ал бала күндө ширеңке чакканды билет экен да. Айтайын дегеним, ар бир кыргызымдын үйүндө наристенин үнү жаңырсын. Ар бир кыргызымдын үйүндө наристенин шыңгыр күлкүсү жаңырсын деп айтат элем. Рахмат. Ар бир эркекке ата деген үндү угуу насип эткен болсун. Ар бир аял затына апа деген үндү угуу насип эткен болсун. Рахмат.